Борбор қалада эл аралык франчайзинг жана соода экспо старталды. Иш-чарага премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев катышып, экспонун инвестиция тартуу үчүн орду чоң экендигине токтолду. Ошондой эле көргөзмөгө миңден ашуун кыргызстандык жана Борбор Азиялык ишкерлер катышууда. Иш-чарада көргөзмөдөн сырткары тармактык багыттарга арналган талкуулар 2 күн бою өткөрүлөт. Алгачкы рет Борбор калада өтүп жаткан эл аралык франчайзинг жана соода экспого кененирээк кесиптешим Айза Камчыбекова токтолот. Өлкөнүн өнүгүүсү ишкерлердин ийгиликтүү ишине байланыштуу экендиги айкын. Андыктан эл аралык рынокко чыгуу жана инвестиция тартуу үчүн эл аралык көргөзмөлөрдүн орду чоң. Буга ылайык бүгүн Борбор калаада алгачкы рет эл аралык франчайзинг жана соода экспо старталды. Иш-чаранын ачылыш аземине премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев катышып, ал экспонун инвестиция тартуу үчүн орду чоң экендигине токтолду. Негизи мындай байланышуулар бизди ишенимибизди бири-бирибизге бекемдеп, карым-катнашыбызды чыңдап, карым-катнаштагы болуп аткан тоскоолдуктар жана стереотиптердин баарын жок кылганга өзү шарт түзүп берет. Ошон үчүн мен форумдун катышуучуларына жана уюштуруучуларына Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн атынан ыраазычылык билдирем. Көргөзмөгө катышып жаткан чет элдик компаниялардын саны да карбын. Алардын бири Regreen Technology компаниясы. Атайын экспого катышуу үчүн Америка Кошмо Штатынан келген. Компаниянын концентраты таштандыны жашыл көмүргө, тагыраагы экологияга зыян тийгизбөөчү отунга айлантат. Аталган компаниянын өкүлү экологияга өзгөчө маани берген, жаратылышы бай Кыргызстан үчүн өтө зарыл дейт. Например, Кыргыз Бишкекке чоңураак, например, керек, например, 5 тонна керек. Ысык көлгө балким 1 эле тонна керек болуп калат. Это бардыгы эмеден зависит же. Канча киши каякта жашар, канча мусор каякта. Например, ысык көлдө жайында аябай көп мусор чыгат. Жайында только. Бишкекте постоянно чыгат. Балким 15 тонна, да. Анан дагы эмнеси керек? Потому что биздики деген эме да мындай 100% эме деп коет, устойчивый система, да. Белгилей кетсек, иш-чара АКШ элчилиги жана ЖИА бизнес ассоциациясы менен биргеликте USAID-тин каржылоосу менен жергиликтүү ишкер өнүктөштөрдүн көмөгү аркылуу тарыхта алгачкы ирет өткөрүлүп жатат. Ал эми АКШ элчилиги Дональд Лу биргелештикте бизнес куруу жана чогуу иштешүү үчүн ошол улуттун маданиятын, баалуулуктарын берүү керек дейт. Бул иш-чарага катышып жаткан 40ка жакын чет жерден келген компаниялар дагы жогоруда айтылган өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен катышууда деп кошумчалады. Мы с гордостью приветствуем одних из лучших. Бир аймакта бизнес же жеке иштерди баштоодо ошол аймактагы элдин салт санаасын, жаратылышын, каада салтына чейин билүү керек. Анан албетте Кыргызстанды дүйнө жүзү таза кооз жаратылышы менен, бизнеске болгон мүмкүнчүлүктөрү менен тааныйт. Бул жерге кызматташуу үчүн келген чет элдик өзгөчө америкалык компаниялар дагы кыргыз компанияларына жаңы ишкерлик жаатында багыттарды үйрөтүү үчүн гана эмес, үйрөнүү үчүн дагы келишет. Ошондуктан бул экспо кызматташуу үчүн мыкты аянтча болуп бере алат. Вашу корпоративную культуру. Көрүнүктүү өнөр жай ишканалары көргөзмөдө франшизаларды, азыктарды, суусундуктарды, маалыматтык технологияларын, бизнести өнүктүрүү, айыл чарба техника, логистика жана курулуш жумуштарын тартуулашууда. Экспо көргөзмөсү кызматташуу, соода, франчайзинг жана Кыргыз ошондой эле Борбор Азиянын базарында жергиликтүү кызматташтыкты изилдөөгө багытталган. Чет элдик инвесторлор менен бизнес өнүктөштөрдү тартуу болуп саналат. Ал инвестициялык климатты жана бизнес айлана чөйрөнү жакшыртууга багытталган стратегиянын туу чокусу. Бул иш-чаралардын негизги максаты ошо кыргызстандык ишкерлердин эл аралык деңгээлде чет өлкөлүк компаниялар менен кызматташууга шарт түзүп берүү болуп эсептелинет. Ошонун алкагында азыр бул көргөзмөгө негизи 40тан ашык компания Кыргызстанга келип өздөрүнүн ушундай кызматын, өздөрүнүн товарларын сунуштап жатат. Бул биздин ишкерлер үчүн аябай бир чоң уникалдуу мүмкүнчүлүк. Бул компаниялар менен бул жерде таанышып, сүйлөшүп, келечекте кызматташып калса, бул өлкөбүздө дагы бир жаңы ишкердик тармагында бир чоң жетишкендик болуп эсептелинет. Эске салсак, эл аралык франчайзинг жана соода экспо Борбор калаада алгачкы ирет өткөрүлүп жатат. Иш-чарага катышып жаткан чет мамлекеттик компаниялардын саны 40ка жакын болсо, ата мекендик компаниялардын саны 1000ге чукул. Белгилей кетсек, эртең ушул эле жерде экспонун алкагында 4-Бишкек инвестициялык форуму өткөрүлөт. Айза Камчыбекова, Жантай Макенов, Пирамида.